Ассаламу алейкум, урматтуу Адекс курулуш компаниясынын YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Биздин артыбызда турган үйдө мурда эле 1 ай мурда келип салып кеткенбиз. Азыр биз уже бүтүп, сырткы бронь эшигин тапшырып берсек, буюрса үй бүткөн болот да. Бул 286 чарчы метр болгон, $76.000 салып берген үйүбүз. Бакчы Каримович бүгүн бизде конокто. Үйгө кененирээк обзор кылып тартып көрсөтүп берели. Кеттик анда. Урматтуу көрүүчүлөр, эгер сиздерге да ушундай үй буйрусун десеңиздер, ушул видеого лайк басып, каналга катталып коюңуздар. Биз сиздерге толук обзор кылабыз. Негизи канча убакытта бүтүрдүңөр ушул үйдү? Бизде негизи бир бөлмөлүү үй салсаң дагы 4 этаж болгон, гостиница салсаң дагы 3 айга договор түзөбүз дагы, ошол 3 ай сроктун ичинде полностью 90% деңгээлин бүтүрүп тапшырып беребиз. Негизи силердин технология кандай? Үй куруу боюнча негизи. Үй куруу боюнча технология деген бүт заманбап технология. Бул Канаданын технологиясы, сип панелден өтө мындайча айтканда биздин климатка прям бап келчү технология да. Кышында жылуу жер титирөө бекем статистика боюнча жылына 3,5 миңден ашуун жер титирөө болот да. Андан бизге сезилгени бир 10-15 эле проценти да. Бирок ар бир жер титирөө үйгө кандайдыр бир залакасын тийгизет да. Ошон үчүн ушул технология прям бизде кышында да суук болот го, нарында көп үйлөрдү салып атабыз. Башка ушундай казарманда суук жактарга именно ушул технология менен салып берип атабыз. Буюрса жакшы. 2016-тан бери салып келатабыз. Пока оорчундуу маселе болгон жок. 9 жылдан бери Кыргызстанда иш алып барасыңар, э? Буюрса. Анан негизи бул үйгө канча акча кетти дедиңер? Жалпы сумма акчасы? $76.000 ушул үйдү туруп бердик. Мындайча квадратына чакканда бул $268 айланып калат да, ар бир квадратычы. Бирок бул жерде баса белгилеп айтчу нерсе, ар бир сумма бул сиздин тандаган материалыңызга жараша өзгөрө берет да. Мисалы, могул эле фасады болсо, башка материал менен, мисалы, технониколь менен тандаса, же ушул сыяктуу материалдар менен тандаса, арзан айланмак да. Биздин Тустагы бир объектибиз бар. Анын фиброцементтен фасадын кылганбыз да. Ушул фасадтан эле миллион сом разница берген да. Ошол сыяктуу бул негизи тургузулган каркасы биздин мындай тулгу боюбуздай эле да. Анын сыртына кандай качестводагы, кандай баалуулуктагы, кандай бренддеги кийим кийсек, бул деле ошондой. Канчалык кымбат материал тандасаңыз үйүңүз кымбат айланат, канчалык арзан материал тандасаңыз арзан болот да. Биз 90% деңгээлге чейин бүтүрүп беребиз дебедимби? Мына ушул бул жерге болсо, могу турган лестницасы, фундаменти, стяжкасы, могу наливной полдорунан бери бүт бардыгын, ушул турган, көрүп турган жумуштун бардыгын биз кылып бүтүрүп бергенбиз. Буюрса сыртынан бронь эшигин тагып беребиз дагы, болду. Кардарага өткөзүп бергенбиз. Ключ бересиңер, болду. Болду, ключ беребиз. Калган жумуштарын болсо, чисто ичинде косметический ремонтторун туугандар кимде ким бизден үй алчу болсо, калганы өзүнүн табитине жараша сонун кылып ички ремонтун жасап алышат. Ошондо бул компаниядан сиздер үйдү курсаңыздар, базарга барып, 1 жыл стройка кылып, материал алып келип ташып убара болбойсуздар. Акчасын которосуздар и келип ключ аласыңар. Бардык жумушту бизге эң ушул кардарлар тараптан болсочу, бизге жерди көрсөтүп коюш керек, кайсыл жерге үй салыш керек экенин. И свет сууну чечип берип коюш керек. Калган жумуштардын баарын устан жатаканасы, тамак ашы, ушул сыяктуу муктаждыктардын, мындайча айтканда кардарлардын жүрөгүн өйкөгөн маселелердин баардыгын жоопкерчиликти биз Адекс курулуш компаниясы мойнубузга алып өткөзүп беребиз. Анда бөлмөлөргө бир обзор кылып коелу анда. Бул коридору, мындай прихожадан келгенде могу электричестводон жасалгандарын көрсөңүздөр, бүт бардыгы жанагы бул жыгач болгон себептен өрткө күйгөнгө кандай болот деп сурай беришет го. Бүт бардыгы мындайча айтканда максимально ошол нерсеге алдын алынган да. Мына коридордон киргенде эле бул жагында биринчи кабаттын санузел бөлмөсү, ичиндеги влагостойкий гипсокордондорунан бери сантехник система, канализация, аварийный выходтардан бери бүт бардыгын биз жасап бергенбиз. Bundan кийинки жумуштарын уже кардар өзүнүн табитине жараша отделкасын кылып алат. Бул жагы болсо кухнясы. Ашкана, Ашканасы. Полностью электричестволор жасалган. Ар бир точканын чыгып турган жерлери биздин дизайнерлер менен кардарар отуруп кеңешип туруп, могу жерге мондой койсок удобный болот, эртеңки күнү колдонууга удобный болот деп туруп, баардыгын ошол чийилген проекттин негизинде гана жумуш алып барылган да. Байкасаң, могу жерде терезелери дагы ушундай болгон. Антрацит цветтеги, сложный механизмдеги
5 камералуу болгон пластиковый терезелер. Мисалы ушуну агын тандасаңыз, коричневый тандасаңыз, мисалы алюминийди тандасаңыз, алюминий тандаганда бул кымбатыраак болот, бирок ак обычный пластик тандаганда ушул жана келип чыккан сумма бир аз арзаныраак болмок да. Ар бир нерсенин өзүнүн суммасы бар. Ошодон итоговый сумма келип чыгат. Негизи урматтуу көрүүчүлөр, бул үйгө чындыгында акчаны аябай, тескерисинче акчаны көбүрөөк сарптап, сапатка көңүл буруп жасашыптыр да. Мына өзүңүздөр көргөндө айнектагы Борсон фирмасынан эң мындай кымбат айнектерди коюшуп атайын. Бардык үйлөрүбүзгө ушундай кухнясынан сыртка чыкчу выход кылып коебуз. Бизде конок тособуз, ушундай кыргыздар өзү конок жай келебиз го. Ошондо продукта келип калат, сырттан тамак аш ташыш керек болуп калат. Ошондо тияктан коридордон элдер менен аралашпай эле бул жактан акырын жеңелерибиз оокат кылганга өтө сонун мүмкүнчүлүк түзүлгөн да. Эми көпчүлүк адамдар суроо берип атат, ушул экинчи этаж кандай болот дейт. Чыдамдуулугу, сапаттуулугу дейт. Бул биринчи кабатта болсо бир спальный уктоочу бөлмөсү бар, Залы. бир гостиный бөлмөсү бар. Анан кийин бир холл бар да. Бул экинчи кабатына чыкчу лестничный каркасын болсо биз ушундай металлический кылып ток беребиз. Анан чыртындагы обшивкасын болсо кардар өзүнүн табитине жараша, өзүнүн чөнтөгүнө жараша сонун кылып жасалат. Мынакей. Экинчи кабатына көтөрүлгөн болсок, Полдон баштайлы анда. Полду. Бул междуэтажный перекрытияга болсо биз 60ка 2,5 деген сип панелдерди колдонобуз. Ар бир 60 сантиметр сайын бул жерде брустар келет да. Өтө бышык болот. Бул сип панелдин бирок эң слабый жери болсо шумоизоляциясы да. Эң основной, единственный минусу бул шумоизоляциясы. Ошон үчүн бул шумоизоляциянын чечүүдө маселелери бар. Азыр бул кардар андай кылган жок. Ушул эле биз койгон междуэтажный перекрытиянын үстүнө шумоизоляционный материалды жаткызат дагы, анын үстүнө 5 сантиметр болгон сухой стяжка коюп коет. Вообще бул жагы бетон болуп калат да. Экинчи кабатына көтөрүлгөндө мына ушундай болгон чакан коридордон биринчи эле бул жерде общий гардеробный да. Бул жака баардыгы кладовой кылып колдонсо болот, же болбосо чакан өзүнүн рабочий зонасын кылып колдонго да мүмкүнчүлүк бар. Мынакей бул биринчи уктоочу бөлмөсү. Негизи проект жакшы проект экен, Атайын. Өз проектти силер чызып бергенсиңер да? Проектсин бүт баардыгын биз нөлдөн баштап чийип беребиз. Бизге негизи ушул жерден айтып кетейин, бул экинчи уктоочу бөлмөсү да. Бизде жумуш кандай жүрөт туугандар? Сиздер телефон менен чалып, мындайча айтканда бир үй салуунун маселесин чече албайсыздар да. Сиздер телефон менен чалганда биз сиздерге чакан гана маалымат бере алабыз. Андан кийин сиз если ушул материалга жакыныраак, кененирээк таанышам десеңиз, биздин офиске келип туруп, биздин материалдардын сертификаттарын, биздин компаниянын лицензияларын, бүт баардыгын, мисалы ушул биздин сип панелдери болсо, бүт баардыгы санапидим станциядан өткөн жанагылар бар да, текшерүүдөн өткөн бүт баардык сертификаттары бар. Ошолорду келип, кармап көрүп, уруп көрүп, тээп көрүп туруп, анан кийин дальше кийинки кадамдарга өтсөк болот. Кийинки кадамдарга болсо бул архитектор менен отуруп туруп биринчи проектке токтолот. Полностью ар бири өзүнүн чөнтөгүнө жараша, өзүнүн жеринин участогуна жараша сонун проектин чийдирип алат дагы. Мага мисалы киргенде оң жакта кухням болсун, биринчи кабаттан болор болсун, экинчи кабаттан болор болсун, же болбосо бир эле кабаттуу үйлүү болом деген сыяктуу проектке токтолот. Мен болду ушул проектке токтолдум деп турган болсо, ал проектти биз сметчикке өткөзүп беребиз дагы. Сметчик болсо полностью ар бир балкасын, ар бир шурупун эсептеп чыгат. Канча ошол чийилген проектке канча расход кетет. Ошол расходдор ошол жерде бүт баардыгын кардарлар менен такташат. Терезесин кандай материал менен кылабыз, потолоктун бийиктигин кандай материал менен кылабыз, крышасын металлочерепиц алабызбы, мягкий кровля кылабызбы, фасадын кандай материал менен жабабыз деп бүт баардыгын кеңешкенден кийин анан ошол жерде итоговый так сумма чыгат. Ошол суммага макулмун деп турган болсо, биз ал кардар менен келишим түзөбүз дагы. 50% келишим түзгөндө төлөйт чыккан сумма. Мисалы сиз үй салдыра турган болсоңуз 3 миллион сом чыкчу болсо, договор түзгөндө 1,5 миллион сом төлөйсүз дагы. Биз ошол менен курулушту баштап кетебиз. Уже стенасын тургузуп, крышанын балкаларын коюлуп атканда 2,5 миллион төлөшкө туура келет. Ошондо ортодо где-то 3 айга договор түзсөк, 1,5 ай убакыт бар да. Кийинки траншка чейинчи. Аны төлөйт дагы 3 айдын ичинде кандай чоң болбосун, канчалык деңгээлде болбосун, биз
сонун кылып үйүн бүтүрүп беребиз. Бул экинчи кабатын болсо общий санузел бөлмөсү. Бул жерде дагы бүт баардык сантехнический системалардын, электромонтаждарын полностью жасалганбыз. Бул экинчи мастер спальня, уктоочу бөлмө. Бул жерде азыркы жылдын эң көп талап болуп аткан нерселер ушул мастер спальняда. Өзүнүн родительский жеке санузел бөлмөсү болсун, өзүнүн жеке гардеробной же болбосо рабочий зонасы болсун деп ушул сыяктуу мастер спальня кылып коюшкан да. Өтө сонун, өтө ыңгайлуу. Бул жакта акыркы кылмыч. Бул дагы кезектеги уктоочу бөлмө. Бул жакта эле чоң экен, Бүт барды панорамный терезелер менен, мынакей могу жерин байкасаңыздар болот. Бүт вентиляционный системалары полностью каралган. Сырттан таза аба кирет дагы, бул жактан кир абалар болсо, ошондо жакшы аба алмашып турат дагы. Үйдө жанагындай көпчүлүк үйлөрдө терезелер тердеп, буштары көгөрүп, плесень басып кетет го. Андай маселе буюрса биздин үйлөрдө болбойт. Көпчүлүк көрүүчүлөр сурайт да, Кыргызстандан жети дубанына барасыңарбы, түштүк аймакка, Баткен, Ош, Жалал Абад. Кыргызстан боюнча 40 район болсо, ар бир райондо жок дегенде 3төн үйлөрүбүз бар да. Бүт райондорго салып атабыз. Бул жак башы Чаткал болсо, бул жагы Казарман, Нарын, Көл, Ысык көл, любой жагына Баткенге чейин салып атабыз буюрса. Достор, эгер сиздер дагы ушул ADEX компаниясынан ушундай сеп панель менен үйлөрдү курдурам десеңиздер, ушул YouTube каналга катталып, ушул видеону бөлүшүп, биздин Instagram баракчаларды белгилеп коебуз. Ушул жактан толугураак маалымат алсаңыздар болот. Анан чем телефондон чалып маалымат алып жазгандан көрө, биздин офиске келсеңиздер, компаниянын кызматкерлери силерге толук маалымат берет, келишим түзөсүздөр, үйлүү болуп каласыздар. 3 айда үйлүү болуп, кыйналбай эле, стройкага аралашпай, башым оорутпай эле, бүт баардык жоопкерчиликти биз өз мойнубузга алып туруп, сонун кылып, ар бир бурчу кызмат кылчудай кылып, кыялыңыздагы үйдү биз салып беребиз. ADEX курулуш компаниясы кызматыңыздарда.